Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин тема убакыт. Здравствуйте, дети! Тема сегодняшнего урока – время. Балдар, силердин маанайыңар жакшыбы? Анда эмесе ушундай күндөй жаркылдаган, жагымдуу маанайда бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Анда эмесе жаңы сөздөрдү сөздүк дептериңерге жазып, жаттап алгыла. Убакыт. Время. Саат. Часы. Рахмат. Спасибо. Саат канча болду? Который час? Анда эмесе балдар, келгиле силер менен убакытты туура жана так айтууга үйрөнөбүз. Саат канча болду? Саат 10-дон 10 мүнөт өттү. Саат 10-дон 10 мүнөт өттү. Саат канча болду? Саат 8 болду. Саат канча болду? Саат 8-ден 10 мүнөт өттү. 8-ден 10 мүнөт өттү. Азаматсыңар балдар. Анда эмесе силер менен азыр биз кызыктуу оюн ойнойбуз. Бул чайын ворд оюну деп аталат. Бул оюнда силер балдар катылган тамгаларды таап, сөз курайсыңар. Анда эмесе биринчи сөзүбүз 4 тамгадан турат, С тамгасынан башталат. Бул кайсыл сөз деп ойлойсуңар балдар? Ойлонобуз. Туура тапкан балдар, азаматсыңар, бул саат. Кийинки сөзүбүз балдар 5 тамгадан турат, Б тамгасынан башталат. Акыркы тамгасы У. Бул кайсыл сөз деп ойлойсуңар балдар? Азаматсыңар, болду. Ал эми кийинки сөзүбүз К тамгасынан турат, 5 тамгадан куралат. Ойлонобуз балдар. Канча, азаматсыңар. Бизде суроо туулду. Саат канча болду? Который час? Азаматсыңар. Кеттик андан ары. Актан менен Акылайдын маектешүүсүнө көңүлүбүздү бурабыз. Салам, Акылай. Салам, Актан. Акылай, саат канча болду? Саат 7 болду. Чоң рахмат. Эч нерсе эмес. Ушундай маектешүүнү балдар силер үйдөн дагы ата-энеңер менен сүйлөшүп, бул диалогду жаттайсыңар. Анда эмесе үйгө тапшырма. Иш дептериңердин 31 бетинде иштейсиңер, бүгүнкү өтүлгөн жаңы сөздөрдү сөздүккө жазып жаттайсыңар. Ребята, домашнее задание – выучить новые слова, записать их в словари, а также поработать в рабочих тетрадях на странице 31. Эмки сабакта көрүшкөнчө балдар, сак саламатта калгыла.